Президент Садыр Жапаров бүгін 25 февральда билим берүү министринин милдетин аткаруучу Каныбек Иманалиевди кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө бир нече маселелер көтөрүлүп, Каныбек Иманалиев сунуш кылып жаткан президенттин алдында мектеп гимназиясы тууралуу долбоорду президент Садыр Жапаров ишке ашырып жатканына жана ошондой эле аларга билим берүүчү мугалимдерге дагы үйлөр курулуп жатканын маалымдады. Алдын ала маалыматтар боюнча мектеп гимназия Ысык Көл облусунда жайгашып 220 орунду болот. Кедей үйлерден чыккан мүмкүнчүлүгү жок балдарга ушундай сунуш кылып келдим. Ушуну колдоп берсеңиз. Сразу мен жооп берип коеюн. Көлдө 220 балага даярдалып атат. Жакшы болуп турат. Даярдалып, общежитиясына салынып, 20 мугалимден турган мугалимдерге үй даярдап атабыз. Президенттин алдындагы ушул мектеп ушул болот. Ушундай мектеп гимназиясы болот. Бүтүндөй өлкөдөн жанагы одаренный балдарды, кедей үй бүлөдөн чыккан таланттуу балдарды алып келип окутабыз. 20 мугалим да ошол жерде жашайт, жашап иштейт дагы, ошол балдарды круглый год окутуп, анан чыгарып турат.